Elim деп кыйылган өмүр. 1933 жыл 7 июнь. Ташкент шаарынын түрмөсү. Ак жеринин камалып олтурган Эшеналы Арабай уулунун камерасына тергөөчү Левшин кирет. Ошол эле күнү кечинде камерадан Эшеналы Арабай уулунун жансыз денеси табылат. Ал эмне үчүн өлдү? Кантип өлдү? Аны ким өлтүрдү? Башынан баштайлы. 20-кылымдын кыргыз интеллигенциясындагы билим берүү, маданият, адабият, тарых жана саясат таануу жаатындагы эң көрүнүктүү жаркын жылдызы, кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалынын түптөлүшүнө эбегейсиз кызмат кылган, агартуучулук тармагында алгачкылардан болуп китеп жазып, балдар үчүн чыгарылган алиппенин автору Эшеналы Арабай уулу. Ал 1882 жылы Кочкор районунун Күн батыш айылында жарык дүйнөгө келген. Жетим калган 7 жашар Эшеналынын зиректигин байкаган Сооронбай манап, аны өзүнүн айылына, Тоңдун туура суу жергесине окутуп тарбиялаганы алып келет. Учурда Генейден тараган Геней уруусу бар. Генейдин 2 уулу болот. Алматай Маалы. Маалынын уулу Сооронбай. Дал ушул Сооронбай Эшеналыны жаштайынан багып алып, окутуп тарбиялап өстүрөт. Сооронбайдын тарбиясынан кийин 1900 жылдан баштап 10 жылга жакын кыргыз айыл кыштактарында мугалим болуп эмгектенет. Жакында эле Арабай уулунун агартуучулук ишине байланыштуу Алматынын архивинен жаңы маалыматтар табылган. Тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун айтымында 1909 жылы май айында Пишпек уездинин 3 болушунун башчылары Жумгал болушу Бегимай Тыналин, Каракече болушу Өмүралы Кокутаев, Сузамбыр болушу Тезекбай Назарматовдор өз-өзүнчө Эшеналы Арабай уулуна мугалим болгондугун тастыктаган күбөлүк беришкен. Бул мезгилдери Жумгалда орус тизем мектеби болуп ачылып, бирок кийин жабылып калган мектеп бар эле. Бул мектепти мусулмандар медресе кылып кайра ачууга, ага эң билимдүү Эшеналы Арабай уулун мугалим кылып берүүсүн өтүнүп, болуштар уезд башчысына кайрылат. Кошумча Арабай уулуна 1 жылга 1000 рубль өлчөмүндө маянаны да 3 болуштун эли жыйнап төлөп турууга макул экендигин билдиришкен. Пишпек уездинин башчысы ушундай жооп кайтарат. Андай болсо, бир орус тил мугалимин дайындап, ага да шарт түзүп жылына 400 рубль маянаны төлөп бергиле, дейт. Башкача айтканда, дароо орус тил мугалимин кыпчый калат. Себеби жалаң гана мусулмандардан куралган мусулманчылык окуу жайлары империалисттик саясат үчүн коркунучтуу эле. Кыргыздар Жумгал орус тизем мектебин мусулман мектеби кылып ачып, орус тил мугалиминин маянасын болсо казынадан төлөнүшүн талап кылышат. Бирок Пишпек уездинин башчысы орус тил мугалимине казынадан каражат каралбаганын шылтоолоп, Жумгалдагы мусулман мектебинин ачылышын колдоого алган эмес. Ушул окуядан кийин Эшеналы Арабай уулу Жумгалды таштап Орунборго, башкача айтканда Оренбургка кетет. Натыйжада кыргыздардын ичинен алгачкылардан болуп чет жакка чыгып билим алууга умтулган адам болуп калат. Оренбургдагы медресе Хусания окуу жайына өтүү оор болгондуктан биринчи жолкусунда өтө албай калат. Билимин улантуу максатында Истанбулга барат. Ал жакта гимназиянын 3 классына кабыл алынат. Андан ары Измир, Бейрут шаарларын кыдырып, ыйык Мекке жана Мадина шаарларын зыярат кылат. Бирок көп өтпөй ал жакта да окуй албай кайтып келет. Кайра Оренбургдагы медресе Хусанияга окууга тапшырып, бул ирет өтөт. Казак, башкыр, татар сыяктуу түрк тектүү студенттер менен бирге билим алат. Андан аркы билим жолун Уфа шаарындагы айтылуу медресе Галияда улантат. Бул окуу жай ошол кездеги орус падышачылыгынын карамагындагы мусулман элдеринин илим-билим чордону болуп турган. Галия медресеси бүгүнкү күндө бүткүл Россиялык Ислам университети деп аталат. Студент кезинде эле коомдук иштерге активдүү катышып, Оренбургдагы жана Ташкенттеги мезгилдик басылмаларга байма-бай макалаларын чыгарып турган. 1911 жылы Казан шаарында Акын Молдокулучтун Кысасул зилзаласын кыргызча китеп кылып басмадан чыгарган. Ушул эле жылы казак студенти Сарсекеев менен бирге эки элдин балдар үчүн Алиппе Жаки төтө окуу, Алиппе жана Шар окуу китебин араб тилинде чыгарышат. 1 жылдан соң Оренбургда жазуу өрнөктөрү китебин чыгарат. 35 беттен турган китепте жазуу эрежелери жана тамгаларды кооз жазуу үлгүлөрү түшүндүрүлгөн. Бул мезгилдери Россияда 2136 гезит журнал болсо, анын 867си татар тилинде чыгып турган.
Бирок бир да кыргыз-казак тилиндеги басылма болбогондуктан Арабай уулу кесиптештери Ахмет Байтурсуновдор менен Казак аттуу гезит чыгарууну туура көрүшөт. Гезиттин символу, башкача айтканда логотиби катары боз үйдү колдонушмай болушат. Анын өмүр жолун изилдегендер анын ошол кезде эле глобалдуу ой жүгүрткөнүн, жазган китептери синтезделген окуу методикасы боюнча иштелип чыккандыгын жана ошондой эле балдарды окутууда койгон талаптары бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготпой келгендигин айтышат. Алгачкы алипеси улуттук өзгөчөлүктөрдү колдонуу менен кыргыздын менталитетине төп келип, карапайым элдин балдарына жугумдуу таризде жазылып, тематикага жараша сүрөттөр менен да коштолгон. Кошумчалай кетсек, бул алипе боюнча башка жакта жашаган кыргыздар да окуп келишкен. Уфадагы Галия медресесин бүтүргөн соң, Тоңдо Сагалы Манаптын колдоосу менен Жадид мектебин ачып, ошол жерде иштеп калат. Мектеп Галия медресесинин усулу менен иштей баштайт. Бул кыргыз жергесиндеги алгачкы мектеп болуп калат. 1916-жылкы Ысык көлдөгү көтөрүлүштү уюштургандардын бири Тоң элинен чыккан Сагалы Алматаевдин түптө түзгөн мектебинде мурун Эшеналыда окуп кеткен эле. Жадид мектебинде иштеп жүргөндө Орусиялык падышанын тыңчылары, жандармдар жадидчилерди куугундуктап башташат. Падышалык бийлик мусулмандардын жаңы усулдагы мектептеринен чоочулаган. Себеби тарыхка кайрыла турган болсок, акыйкатты жайуучулар дайыма заалымдардын түн уйкусун бузуп келишкен. Совет бийлиги тушунда аларды пан-түркчү, пан-исламчы, башкача айтканда мусулмандардын башын, түрк элдеринин башын бириктирүүчү кыймылдар деп кодулашкан. Бул тоскоолдуктарга карабай элдин сабатсыздыгын жоюудагы бийик максаттарын ишке ашыруу үчүн колунан келген аракетин көргөн. Бирок 1916-жылкы Үркүн анын агартуучулук ишине жолтоо болот. Үркүндө боштондук үчүн кыймылда, тагыраак айтканда кыргыз этносун орус падышачылыгынын колониалдык саясатынан сактап калуу үчүн болгон улуу кыймылда Кытай жергесинде эл менен Эшеналыда качат. Агартуучу ал жакта да балдарды окутуп жүрөт. 1917-жылы Орусиядагы февраль революциясынын натыйжасында падыша бийлигинин кулашы менен Эшеналы Арабай уулу өз мекенине кайтып келет. 3 турпанга качкан кыргыздарды мекенине кайтаруу, үй жайсыз жумушсуз калган элинин жашоо шартын түзүү жана жакшыртуу максатында алгылыктуу иштерди жасай баштайт. Лениндин өзүнө кат жөнөтүп, жыйынтыгында жаңы орногон бийликтен мекендештерин алып келүүгө 50 миллион рубль өлчөмүндө каражат бөлдүртөт. Мунун натыйжасында 300 миңге жакын кыргыз жана казак өз жерине кайтып келет. Эшеналы Арабай уулу баш болгон кыргыздын интеллигенттери 1917-жылы Алаш Ордонун кыргыз бөлүмүн түзүп, казак интеллигенциясы менен кызматташат. Алаш Ордо партиясынын эң башкы мүдөөсү башка элдердин тажрыйбасын өздөштүрүү менен улуттук өзгөчөлүктөрдү сактап калуу болгон. Ачык айтканда, коммунистине да, империалистине да баш ийбеген, көз карандысыз өлкөнү куруу. 1917-жылдын декабрында Оренбург шаарында бүткүл кыргыз-казак съезди өтүп, Алаш Ордо убактылуу өкмөтү түзүлгөн. Совет бийлигинин чабуулунун натыйжасында 1918-жылы Алаш Ордо убактылуу өкмөтүн жоюу чечими кабыл алынган. Эски империалисттик күчтөр кайра чабуул жасаган кезде алашчылар Совет бийлиги тарапта күрөшкөн. Бирок баары бир 1920-жылы Алаштын ишмердүүлүгү контрреволюциячыл деп табылып жоюлган. Бул партиянын мүчөлөрүнүн бир бөлүгү сыртка көчсө, дагы бир бөлүгү басмачыларга кошулуп кеткен. А бир бөлүгү болсо сабатсыздыкты жоюуда, маданиятты өнүктүрүүдө көп эмгек кылышкан. Бирок кийинки 15-20 жыл аралыгында Совет режими пан-түркист, пан-исламист, агент деген жалган-жала айыптоолор менен аларды эл душманы деп атап, акыр аягы жок кылып тынышкан. Эшеналы Арабай уулу улут кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, өз алдынча мамлекет болууну көздөп келген. Орто Азияда административдик аймактык бөлүштүрүү башталган 1924-жылдын башында чогулуш болуп, Түркистан Ревкомунун орун басары Рахимбаев өз докладында казак менен өзбектердин өз алдынча автономиялуу област болууга мүмкүнчүлүгү бар деп айтат да, бирок кыргыз менен тажик жөнүндө сөз кылбайт. Ошол чогулушта сүйлөгөн 16 кишинин арасынан жалгыз гана Эшеналы Арабай уулу туруп, кыргыздар автономиялуу облус болушубуз керек деп айтканы бар. Ушунун негизинде июнь айында атайын комиссия түзүлүп, курамына Жусуп Абдрахман уулу кирген. Кыргыздын мекенчил элитасы толуу кыргыз облусун түптөп, РСФСРдин курамына түз кошулууну көздөшкөн. Мындай демилге 1922-жылдын жаз айынан жанданып, атүгүл Москванын макулдугун алууга жетишкен болчу. Тилекке каршы бул жаатта Кыргызстандын аймагында жаатташкан топтор пайда болгон.
Булардан эң белгилүүлөрү Сыдыковчулар жана Худайкуловчулардын топтору эле. Бул эки топтун Кыргыз автономиялуу мамлекетин куруудагы пикир айырмачылыктары болгондугу үчүн бири-бирине каршы болуп келишкен. Сыдыковчулардын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн катарында жадитчилик кыймылынын башында турган агартуучу Эшеналы Арабай уулу да бар болгон. Бул топто негизинен билимдүү диндар адамдар чогулган эле. Съездин чечими менен 1-июнда Тоолуу Кыргыз облусу түзүлгөнү жарыяланат. Москвага билдирип, алардан жооп күткөн, бирок жеңилип алган Рахманкул Худайкуловдун тарапташтары чечимге моюн сунбай, Сыдыковчуларды болушунча булар Союздун карамагынан чыгууну көздөгөн байманаптардан турган улутчул топ. Алар жаңы түзүлүшкө каршы Тоолуу облус түзүүнү көздөшөт деп каралап, Москвага каттарды бирин артынан бирин жаадырган. Москва Худайкуловчуларды жактап чыгып, мурунта макулдашылган чечимин Сталин жиберген алакандай телеграммасы аркылуу жокко чыгарган. Тоолуу Кыргыз облусунун түзүүчүлөрүнө улутчул деп айып тагылып, алардын үстүнөн дароо куугундук башталган. Ошентип, Абдикерим Сыдыков, Эшеналы Арабай уулу, Жусуп Абдрахман уулу сыяктуу билимдүү элитанын Кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшкөн алгачкы аракети ишке ашпай калат. Ар кандай жазалардан жалтанбай, куугундуктардан тайманбай, Кыргыздын каймактарынын аракети текке кетпей, акыр аягы 1924 жылдын 14 октябрында Москвада Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү тууралуу чечим кабыл алынган. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү менен эле элдин бардык көйгөйлөрү чечилип калган жок. 1920-30 жылдар аралыгында Компартиянын демилгеси менен аймактарга жөндөмдүү жана билимдүү мамлекеттик чиновниктерди дайындоо шылтоосу менен орус бюрократтарын жиберишкен. Кыргызстандын тарыхый шарты, улуттук өзгөчөлүгү менен эч кандай таанышы жок адамдар Москва тарабынан жөнөтүлүп эң жогорку бийлик орундарын ээлешкен. Каменскийге окшогон билимсиз мамлекет үчүн кыпындай күйбөгөн жетекчилер Москва таң улаган партия жетекчилерине ыңгайлуу болгону менен андан жалпы эл жабыркаган. Элди ойлобой, өзүнүн керт башын ойлоп жогорку кызматтык орундарды эңсеген Каменский ошол кездеги кыргыз аймактарынан коркуп, аларды байманаптар, орус падышачылыгы учурундагы жогорку кызматтарды ээлеген Алаш партиясынын мүчөлөрү катары көргөн. Анткени Абдикерим Сыдыков баштаган топтун мүчөлөрүнүн көбү билимдүү, диндар болгондуктан аларда оппозициялык күч болуп, бул советтик режим үчүн кооптуу эле. Натыйжада улутка өзгөчө күйгөн, чыгаан, жетик жетекчилер чечүүчү кызматтардан четтетилип, өзүнө окшогон чала сабат, өз пикири жок, буйрукту кыңк этпестен аткарган чабал адамдар кызматка көтөрүлгөн. Каменскийдин чабал саясатын сындап, Жусуп Абдрахман уулу Москвага кат жолдосо да жооп болбойт. Кийин 1925 жылы 12 июнда Абдикерим Сыдык уулу, Эшеналы Арабай уулу, Абдыкадыр Урузбек уулу сыяктуу көрүнүктүү 30 адам Михаил Каменскийдин иш ыкмаларына нааразычылыгын билдирип, анын экономикалык жана кадр саясатын сындап кайрылуу катын Москвага жолдошкон. Бул кат тарыхта 30чулардын кайрылуусу деп аталып калган. Атайын түзүлгөн комиссия бул арызды жеринен изилдөөгө келишет. Комиссиянын корутундусу боюнча 30чулардын каты байманаптык саясат, коммунисттик партиянын жана советтер бийлигинин саясатына каршы келген улуттук кыймыл деп сыпатталган. Каменский Москвадан билимин өркүндөтөт деген жүйө менен кызматтан алынат. Жогоруда ататалган катка кол койгондордун баары жазага тартылат. Адегенде эле компартиянын мүчөлүгүнөн чыгартылып, ээлеген кызматтарынан бошотулган. Кээ бирки көрүнүктүү өкүлдөр сүргүнгө айдалат. Эшеналы Арабай уулу да башка активисттер катары жазасын алып, саясаттан узакташтырылып, ээлеген кызматынан бошотулат. Саясий ишмердүүлүгү менен агартуучулукту кошо алып жүргөн Эшеналы эми саясаттан бир аз узакташат. 1922-24 жылдар аралыгында Кара Кыргыз облусунун академиялык борборунун төрагасы болуп дайындалат. Башка сөзү менен айтканда, азыркы Илимдер академиясынын жетекчиси болуп турган. Бул ал үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк эле. Борбор Азия университетинде тарых, адабият, кыргыз жана казак тили боюнча сабак берип жүрөт. Төрагалык кызматты аркалап жүргөндө кыргыздын адабияты, ооз-эке чыгармачылыгы, тарыхы, жазма адабияты боюнча көптөгөн алгылыктуу иштердин башында турган. Орун басарлары Касым Тыныстан уулу, Базаркул Данияр уулу менен кыргыз тилинин алфавитин, башталгыч класстар үчүн алиппени, окуу жана усулдук куралдарды, мугалимдер үчүн усулдук сунуштарды даярдашкан. Көптөгөн окуу китептерин иштеп чыгышат. 1924 жылы Боогачы Жакыпбековдун Секетбай жыйнагын түзүп, Москвадан чыгарат. Манас эпосунун кагаз бетине жазылып калуусунда
Эшеналынын ролу баа жеткис. Сагынбай Орозбак уулунун вариантын өзүнүн оозунан жазып алгыла деп буйрук кылат. Бул варианттын өзгөчөлүгү эпосто ислам дини ачык айтылган. Ал туңгуч гезитибиз болгон Эркин тоону негиздөөгө катышкан жана алгачкы санына анын калемине таандык макала жарыяланган. Гезиттин аталышын Эркин тоо деп атаганда Эшеналы Арабай уулу болгон. Ошол эле жылы араб графикасынын негизинде туңгуч кыргыз алфавитин, кыргыз алиппесин, грамматика жана табият таануу боюнча биринчи кыргызча окуу китебин, сабатсыз чоңдор үчүн алиппени жана кыргыз мугалимдерине колдонмо иретинде саамалык аттуу китепти чыгарган. 1928 жылы Кусейин Карасаев экөө латын тамгасында түзүшкөн чоңдор үчүн жаңылык аттуу алиппеси Фрунзе шаарындагы кыргыз манбас тарабынан жарык көргөн. Бул китеп кыргыз эли латын тамгасын кабыл алган кезде жаңы тамга менен биринчи басылып чыккан эң мыкты окуу куралы болуп, зор кызмат кылган. Жалпысынан Эшеналы Арабай уулунун 20дай китеби жарыкка чыкканы белгилүү. Чындыкты тайманбай айтып, коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөргө жогоркулардын жүргүзгөн саясатына нааразычылыгын ачык билдирген, мамлекеттүүлүк үчүн жан аябай күрөшкөн кыргыздын эр азаматтары сталиндик саясатка жолтоо болгондугу үчүн советтик режимдин кычырын кайнатып жатты. 1930-жылдардан баштап эл жер үчүн кызмат кылган баатырлардын көзүн тазалоо саясаты, башкача айтканда сталиндик репрессия башталат. Мунун эң алгачкы курмандыктарынын бири Эшеналы Арабай уулу болгон. Аны 1933-жылдын 11 майында камакка алышат. Ошол эле жылдын 6 июнунда Фрунзеден Ташкенттеги түрмөгө жеткирилет. Эртеси 7 июнь күнү анын камерасына тергөөчү Борбордук Азиялык аскердик чөлкөмдүн өзгөчө бөлүмүнүн атайын өкүлү Левшин кирет. Ал эми ошол эле күнү кечинде Арабай уулунун жансыз денеси табылат. Агартуучунун сырдуу өлүмү тууралуу ар кандай божомолдор айтылып келет. Көпчүлүктүн версиясы боюнча Арабай уулу ууландырылып өлтүрүлгөн. Кээ бирлери өзүн өзү өлтүргөн деген ойду да карманышат. Бирок Арабай уулу мусулманчылыкты карманган диндар адам болгон. Жада калса, жадид мектептерин түптөгөн адам катары өз эрки менен мындай ишке бармак эмес. Динибизде өзүнүн жанын кыюу чоң күнөөлөрдөн болуп саналып, ал тургай ошол адамга жаназада окулбай тургандыгы белгилүү. Өмүр бою эл үчүн, жер үчүн, илим билим үчүн жанын берген адам натыйжада режимдин колунан ууландырылып өлтүрүлөт. Ролигибиздин аягында олуттуу суроого токтололу. Эмне үчүн сталиндик репрессия эң алгач Эшеналы Арабай уулун жок кылды? Демек, ал советтик диктатуралык режим үчүн коркунучтуу киши болгон. Башкача айтканда, билимге көп салым кошкон, тилди сактоо боюнча эмгектерди жасаган, гезит чыгарып мектеп ачкан, китеп чыгарган, билим борборлорун түзгөн, тагыраак айтканда кыргызды мамлекеттүүлүккө алып барчу иштерди жасаган баатырлардан болгон. Ооба, баатыр болгон. Азыркы замандын баатырлары бирөөнү уктата чапкан же сахнада кыйшалаңдагандар эмес. Тескерисинче, илим, билим, адеп ахлак, маданият, коопсуздук, биримдик үчүн жан аябай күрөшкөн мына ушул Эшеналы атабыздай азаматтар. Ал 1958 жылы акталган. Бирок ошентсе да, Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон кийин гана сталиндик репрессиянын курмандыктары жөнүндө ачык айтылып, жазылып баштады. Эсиңиздерде болсо, ата бейит да ошол учурда ачыкка чыккан. Эгемендүүлүктүн шарапаты менен 1992 жылы Эшеналы Арабай уулунун 110 жылдыгы белгиленип, университетке анын ысмы ыйгарылган. Тоң районуна караштуу Туура суу айылындагы мектеп жана маданият үйү анын атын алып жүрөт. Мындан сырткары, Оренбургдагы өзү окуган медресе Хусанияга мемориалдык тактайча орнотулган. Кыргызга эмес бүтүндөй түрк элдерине кызмат кылган атабыздын өмүр жолу биз жаштарга дайыма шамчырак болоору бышык. Себеби тарых бул тарбия. Ким дос, ким тууган көрсөтүп турат. Кайсыл жерде чуңкур бар, кайсыл жерде капкан бар билдирип турат. Ким менен кандай мамиле кылуу керектигин сездирип турат. Биримдиктин, ынтымактын зарылдыгын туюнтуп турат. Ушуну унутпайлы. Улуу иштер курманчылыкты талап кылат. Жашообуз жумшак төшөктө, телефондун коштоосунда жыргалы өтүп жатса корколу. Касым, Жусуп, Эшеналы, Мойдун, Жанбек казы, Саракси, Баласагын жана башка ушул сыяктуу улуу аталарыбыз келип, "Эй уулум,
Биз силер үчүн күрөшүп, силер үчүн жан бердикпи? Эмгегибиздин үзүрү жыйынтыгы силерсиңерби? Деп сураса эмне деп жооп беребиз? Ойлонолу, ойгонолу.